Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн орто мектептердин 8-классы үчүн кыргыз тили сабагын сунуштайбыз. Урматтуу окуучулар, биз буга чейин сөз айкашы боюнча темаларды өтүп келдик. Бүгүн болсо сөз айкашы боюнча талдоо жүргүзүп, машыгуу иштерин жасайбыз. Алгач, сөз айкашына талдоо жүргүзүүнүн жолу менен таанышып алалы. Биринчи болуп, сүйлөмдөрдү сөз айкашына ажыратып, анын жөнөкөй же татаал экендигин аныктайбыз. Экинчи болуп, багындыруучу жана багыныңкы түгөйүн таап, кайсы сөз түркүмүнө кирерин көрсөтүү, байланыштын кайсы түрүнө кирерин аныктап, багындыруучу жана багыныңкы түгөйлөр бири-бири менен эмненин жардамы аркылуу байланышканын айтып беришибиз керек экен. Үчүнчү болуп, сөз айкашынын грамматикалык маанисин аныктайбыз. Урматтуу окуучулар, биз талдай баштадык. Биринчи болуп, сүйлөмдөрдү сөз айкашына ажыратып, анын жөнөкөй же татаал экендигин аныкташыбыз керек эле. Демек бизге азыр бир сүйлөм керек. Биз тоого барабыз деген сүйлөм берилди. Дал ушул сүйлөмдү сөз айкашына ажыратабыз. Мында эки сөз айкашы бар экен. Тоого баруу жана биз барабыз деген. Эми ажыратып алдык. Анын жөнөкөй же татаал экендигин аныктоо. Экөө тең жөнөкөй сөз айкашы экен. Себеби эки компоненттен турат, эки толук маанилүү сөздөрдүн айкашынан түзүлдү, жөнөкөй сөз айкашы болду. Экинчи болуп, багындыруучу жана багыныңкы түгөйүн таап алышыбыз керек экен. Демек бизде эки сөз айкашы тоого баруу жана биз барабыз деген. Багындыруучу түгөйү баруу жана биз деген сөздөрү. Багыныңкы түгөйү тоого жана барабыз деген сөздөрү. Урматтуу окуучулар, эми кайсы сөз түркүмүнө кирерин көрсөтүшүбүз керек экен. Багындыруучу түгөйүндөгү баруу деген түгөй, баруу деген сөз этиш, ал эми биз деген сөзү ататооч экен. Ал эми багыныңкы түгөйүндөгү тоого деген сөз зататооч, барабыз деген этиш сөз түркүмүнө тиешелүү. Эми байланыштын кайсы түрүнө кирерин аныктайбыз. Биринчи сөз айкашы, тактап айтканда тоого баруу деген сөз айкашы башкаруу байланышы менен байланышкан сөз айкашы экен. Экинчи сөз айкашы, тактап айтканда биз барабыз деген эр чүшү байланышы менен байланышкан сөз айкашы. Урматтуу окуучулар, силер буга чейин эр чүшү жана башкаруу байланышы жөнүндө абдан жакшы билип алдыңар. Башкаруу байланышы атооч жана илдик жөндөмөсүнөн тышкаркы бардык жөндөмөлөрдүн мүчөлөрүн кабыл алат. Тоого баруу дегендеги багыныңкы түгөйү барыштын К мүчөсүн кабыл алды дагы башкаруу байланышы болуп калды. Ал эми биз барабыз деген эр чүшү байланышы. Мында э менен баяндооштун ортосундагы байланыш болот деп биз эр чүшү байланышын өткөндө айтканбыз. Ал эми
эр түшүү байланышында башка байланыштардан айырмаланып, мында багындыруучу түгөйү биринчи орунда келип калды, биз деп. Ал эми багыныңкы түгөйү барабыз, бул баяндоочу. Демек, баяндооч эни жак жана сан боюнча ээрчиде. Ошондуктан ээрчишүү байланышы менен байланышты деп атадык. Эми урматтуу окуучулар, багындыруучу жана багыныңкы түгөйлөр бири-бири менен эмненин жардамы аркылуу байланышканын айтып беришибиз керек экен. Бул жерде морфологиялык каражаттын жардамы аркылуу багындыруучу жана багыныңкы түгөйлөр байланышыптыр. Морфологиялык каражат дегенде, урматтуу окуучулар, жөндөмө жак мүчөлөрдү эстегиле. Бул жерде жөндөмө мүчөлөр турат, барабыз дегенде жак мүчөлөр турат. Демек, морфологиялык каражат аркылуу байланышты деп атайт экенбиз. Урматтуу окуучулар, эми үчүнчү болуп сөз айкашынын грамматикалык маанисин аныкташыбыз керек эле. Биринчи сөз айкашы тоого баруу деген кыймыл аракет жана анын ордун көрсөттү. Анын грамматикалык мааниси ушул болду. Ал эми биз барабыз дегендеги эр түшүү байланышы кыймыл аракет жана аны аткарган жакты көрсөттү. Демек, анын грамматикалык мааниси мына ушул. Урматтуу окуучулар, китебиңердеги 98-көнүгүнү карагыла. Мында таблицадагы суроолор боюнча анын торчолорун толтургула дейт. Ар бирине 2ден мисал келтирип, таблицанын этегине жазгыла. Алардын ар бири грамматикалык кандай мааниге ээ экен дейт. Демек, биз азыркы талдоо жүргүзгөн эрежебизди пайдаланып, дал ушинтип өзүбүз дагы мисал келтирип, көнүк иштеп көрөт экенбиз. Урматтуу окуучулар, суроолор болсо мугалимге кайрылгыла, саламатта калгыла.